Саламатсыздарбы, Телеграмдан кошулуп башташты. Акырындан кошулуп баштай бериңиздер. Азыр сиздер менен биз бүгүн бактылуулуктун сырлары аттуу вебинарыбызды өтөбүз. Вебинар 1,5 саат бою болот. Бүгүнкү вебинарда биз акысыз разборлорду, талдоолорду жасайбыз. Кошулуп баштай бериңиздер. Мен жакшы эле угулуп жатамбы? Эгерде жакшы угулуп жаткан болсом, анда плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Телеграм. Мен кандай угулуп жатам? Жаркын. Менде жер кыздар болсо жооп берип койсоңуздар. Телеграм жооп берип койсоңуздар, мен кандай угулуп жатам? Биз азыр талдоо чебери курсун бүттүп, анан сиздер менен бул жакка вебинарга чыктык. Саламатсызбы? Мен кандай угулуп жатам? Саламат. Сонун. Угулуп жатамбы? Аха, рахмат. Рахмат эже, рахмат. Анда келиңиздер, акырындан баштай берели. Бул жакта кутман кеч дейт. Кутман кеч плюс белгилерин коюп атышат, угулуп жатат дейт, сонун дейт. Аха, рахмат. Ким кайсы шаардан чыгып жатат, ким каяктан чыгып жатат, кайсы айылдан, кайсы мамлекеттен, кайсы областтан жазсаңыздар. Телеграмда андай мүмкүнчүлүк жок, бирок Телеграм комментарийге жазсаңыздар болот. Бирок комментарийге жазыш үчүн сиздер түз эфирден чыгышыңыздар керек болуп калат. Кана Instagram сиздер комментарийге жазсаңыздар болот. Эже сиз видеоңузду өчүрүп кое берсеңиз болот, жана микрофонуңузду. Рахмат сизге. Оштон дейт, мен кечээ эле Оштон келдим. Москва, биз жакканда Москвага барып келдик, Кант шаары дейт, сонун, Оштон. Азаматсыздар, сонун. Биз кечээ жакында Ошко барганда, Москвага барганда, ушунчалык көрүп, Заткан Жусупова, мен сиздин сабактарыңызды көрөм, мен дайыма сизди көрөм деген абдан көптөгөн айымдар ошентип айтып атышты. Мен үчүн кандай десем, приятно да, мен үчүн абдан жагымдуу болду. Айымдарды көрүп, айымдар ушундай сабактарды көрүп, өздөрү менен иштеп, жашоолорун жакшы жакка өзгөртөм деген айымдар көп экен. Мен абдан кубанычтамын, сонун. Анткени бул методика өзүм жашоомду биринчи өзгөртүп, өзүмдүн жашоомду, өзүмдүн үй бүлөмдү десем болот. Ар тараптан өзүмдүн ийгиликтериме жетип, жада калса жолдошум менен болгон мамилем, жолдошумдун бизнесинен бери өзгөргөндөн кийин анан сиздерге бүгүнкү күндө сунуштап жаткан кезибиз. Баткенден салам дейт, сонун азаматсыздар. Бизде Баткенден дагы абдан көп катышуучулар, жаңыдан мен баштаганда Баткенден көптөгөн кыздар менен иштешкенмин. Бүгүнкү күндө ушунчалык ыраазы болушуп жашоолоруна. Расылтан дайым айтып турушат. Алдыларына эмне деген максат койсо, баардыгы ошол максаттарына жетип жаткан кез жетип, бүгүнкү күндө ыраазы болгон айымдар көп абдан. Так, саламатсызбы дейт, рахмат. Келиңиздер, анда биринчи бул жерде атайын сиздерге даярдаган биздин слайдтарыбыз бар эле. Комментарийди. Эгерде менин сабактарыма биринчи жолу катышып жаткан болсоңуздар, бүгүнкү вебинарга, анда бир белгисин басып койсоңуздар. Эгерде дайыма эле катышып келе жаткан болсоңуздар, анда 2 цифрасын жазсаңыздар. Кызылкыя шаарынан ысык салам дейт. Сонун, мен Кызылкыяда мектепти бүткөн жылдары жашап келгенмин. Кызылкыя шаарында жакшы билем. Биринчи жолу катышып жаткандар бир белгисин жазыңыздар. Катышып жүргөндөр 2 белгисин. Азаматсыздар да биринчи жолу келгендери бар экен. Эмнеге муну сурап атканыбыздын себеби, биздин методикабыз бир аз тереңирээк методика. Көпчүлүгү биринчи эле бул сабакка келгенде көп нерсени түшүнө бербейт. Сиздерде ошондой болушу мүмкүн. Менин сүйлөгөндөрүм сиздерге жакпашы мүмкүн, менин айткан сөздөрүм жакпашы мүмкүн, мен өзүм сиздерге жакпашы мүмкүн, үнүм жакпашы мүмкүн. Мындайча айтканда, сиздерге ар тараптан тоскоолдук боло берет. Интернетиңиздер иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан
бүгүнкү сабактан көбүрөөк пайда алыш үчүн чын дилиңиздерде ниет кылып отуруңуздар. Анткени биздин ниетибиздин эгерде күчтүү болсо, ниетибиз күчтүү болсо, анда биз жашоодо өзүбүздүн каалаган жолубузду басып өтө алабыз. 1 Дүйшөбаева 1980 дейт. Мен дагы 1980 жылкымын. Сонун жаңылар бизде көбүрөөк экен. Анда эмесе биздин бүгүнкү вебинардын эрежеси боюнча сиздерге кыскача айтып кетейин. Негатив сөздөрдү жазууга болбойт, комментарийден сөгүнүүгө болбойт, реклама жөнөтүүгө болбойт жана көпчүлүктүн көңүлүн терс жакка бурбай баланс законун сактап отурабыз. Баланс закону деген бул эгерде сиздер комментарийге терс негативтерди жазган болсоңуздар, анда кайра эле ал өзүбүзгө кайтып барат. Жизнь бумеранг деп коет го. Өзүбүзгө ошол эле нерсе 10 эсе кайтат да. Ошон үчүн, пожалуйста, баланс законун сактасак, анда биз бирөөгө жакшылык кылсак, жаратканым бизге ал жакшылыкты өзүбүзгө эселеп кайтарат, билебиз. Ошон үчүн сиздерден сураныч, эрежени сактап отурабыз. Биз бирөөгө негатив жазганда аябай жакшы көрөбүз. Анда өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен жөнүндө. Мен сүйүктүү жармын бүгүнкү күндө 2 уул 1 кыздын бактылуу энесимин. Жогорку билимдүү Москва шаарынан билим алып келгенмин. Ал жактан МГУнун экономика жана финансы бөлүмүн бүтүргөнмүн. Жана Москвадан эле, Россиядан эле разбор мастерлери академиясынын бүтүрүүчүсүмүн. 6 жылдык тажрыйбалуу бизнес айыммын. Мен өзүм дагы бизнесте 4 жыл нөлдөн баштап миллиондогон бизнеске жеткирип бизнес менен алек болгонмун. Бирок ошондо дагы өзүмдү таппай, өзүмдү издеп, дал ушул психологияга келип өзүмдү таптым деп айта алам. Жана ошондой эле мен киммин? Эгерде биринчи жолу катышып жаткан болсоңуздар, анда мен жөнүндө толук маалымат алсаңыздар, сиздер үчүн да пайда болсо керек. Жогорку даражадагы терең билимдүү психолог, коуч Заткан Жусуповамын. Трансформация жашоо өзөгү, талдоо чебери жана бизнес разбор насаатчылыгынын авторумун. Бүгүнкү күндө бизде проекттер абдан көп. Психология дүйнөсүндө мен 6 жылдык тажрыйбам бар. 2018 жылы швейный бизнесимди өнүктүрүү максатында мен психологияга келгенмин. Чындыгында жаңы 18 жылы ачканмын ал бизнести партнерим менен. Ошол бизнесибизди ушунчалык өнүктүргүм келген. Жана ошол жылдан баштап мен психологияга кызыгып, өзүм менен иштеп баштаганмын. Чындыгында швейный бизнес абдан жогорку деңгээлге чейин өнүккөн, бирок ошондо дагы өзүмө негедир издегенимди таппаганымда, негедир бир нерсе жетишпеген. Сиздерде да ушундай болсо керек. Изденип эле жатасыздар. Ошондойлор барбы? Эгерде ошондойлор бар болгон болсо, психологияны окуп элатам, өзүм менен иштеп элатам. Бирок дагы деле өзүмдү негедир таппай жатам дегендер барбы? Эгерде бар болсо, анда бир белгисин коюп койсоңуздар. Мен психология менен 18 жылдан баштап иштеп, бир да бар экен. Мен өзүмдү таптым, менде баары жакшы дегендер экини белгисин коюңуздар. Мен психологияны окуп эле келе жатам, бирок дагы деле издегенимди таппай жатам дегендер бир белгисин коюңуздар. Бир белгисин коюп атышат. Да. Анткени биз көпчүлүк сабактарда психологияны үстүртөн эле окуй берет экенбиз, үстүнөн эле окуп, нары терең кире албайт экенбиз. Ал эми ушул методикага келгенден баштап мен бул жерде жазылып турат 2000ден ашуун разбор жасап, миллионерлердин көбөйүшүнө себепкер болдум деп. 10 000ден ашуун адамдын жакшылыктарынын себепкеримин. Чындыгында жаратканыман мен ушунчалык суранганмын. Кудайым ага ушул жашоонун бейишин көрсөтчү мага. Мен бактылуу болуп жашагым келет. Же адамдар эмне бул дүйнөгө кыйналып жашап жүрүп эле өтүп кетеби? Мага өзүмдүн бул жашоодогу ордумду тапканга жол көрсөтчү деп ушунчалык жаратканымдан сурандым. Жаратканымдан сурансак бизге берет экен. Сиздер дагы бүгүнкү күнү бул сабакта жөн гана отурган жоксуздар. Сиздерге дагы кайсы бир учурда сиздер ушунчалык жаратканымдан сурангансыздар, мага ушундай жакшы методика көрсөтчү деп.
жана бүгүнкү күндө сабакта катышып отурганыңыздардын жана запись көрсөңүздөр дагы запись сакталат. Дал ушул сабактарга келип отурасыздар. Негедир бир нерсе себепкер болот, ошонун үчүн келебиз да биз мындай сабактарга. Азыр так. Бул жакта менин дипломдорум бар. Москвадагы билимимди город Москва, диплом деп бул жакта жазылып турат. Ал жакта мен 2004-жылдан баштап 2009-жылга чейин окуганмын. Биздин телеграммабыз үзүлүп кетти. Азыр улап коеюн. Так, вебинар. Бул эми бул болсо диплом, талдоо чебери боюнча диплом. Мен ал жактан официалдуу түрдө окуп, талдоо чеберинен уруксат алып, ушундай адамдардын жашоосу менен иштесең болот деп бизге диплом гана эмес, бизге сертификат дагы беришкен. Бул жакта сертификат бар. Именно адамдардын жашоосун жакшыртууга биз салымымды кошсок болот деген бизге официалдуу түрдө мамлекеттик регистрациядан өтүлгөн диплом беришкен. Документально. Жана ошондой эле сиздерге бүгүнкү вебинардын эң аягына чейин отурган үчүн сиздерге жагымдуу белек болот. Сөзсүз түрдө сабак бүткөндө менин директиме же группага жазсаңыздар, ал жактан сиздерге менин менеджер кыздарым сиздерге жагымдуу белек жөнөтөт. Андыктан мени менен чогуу болуңуздар. Жана ошондой эле бүгүнкү аксыз вебинар бактылуулуктун сырлары. Бактылуулук деген эмне? Жана ушул сыяктуу бул вебинарыбыз кимдер үчүн? Чоң акчалар менден алыс, өзүңүзгө болгон ишенич жок, сиздин оюңузда дайыма негатив, тарыныч, үй бүлөңүздө тынчтык да жок, акча да жок, уруш азайгандын ордуна көбөйүп келет, жана башка жашооңуздагы кыйынчылыктарды дагы деле жеңе албай жаткан болсоңуздар, жана өзүңүздөрдүн алдыңыздарга койгон максаттарыңыздарга дагы деле жете албай жүрсөңүздөр, дал ушул сабактан сиздер себебин таба аласыздар. Так, бул жактан азыр кийинки акча тартыш, кредиттен карыздан ашпайт, кантип бул абалдан чыгууну издегендер үчүн. Мен өзүм ушул жолдун баарын басып өткөнмүн. Жолдошум менен мамиле, балдарым менен болгон мамиле, өзүмө болгон мамиле, бизнеске болгон, акчага болгон, жана ден соолук боюнча кредит, карыз, ушулардын баардыгын мен өзүм басып өтүп, алардын баардыгын дал ушул жаратканымдын берген методикасы менен жеңип десем болот. Бүгүнкү күндө өзүмдүн каалаган жашоомо жетип, анан сиздер менен өзүмдүн ийгилигим менен бөлүшүп жаткан кезим. Андыктан эгерде сиздер жашооңуздарда чыныгы бакыттын сырын ачкыңыздар келсе, анда албетте мени менен болсоңуздар болот. Бактылуулук дегенди ким кандай түшүнөт? Кана жазыңыздарчы комментарийге. Туура жооп берген адамга сюрприз бар. Мен кече 2 күн мурун бактылуулук деген эмне деген сиздерге суроо жөнөткөмүн. Бирок тилекке каршы көпчүлүгү эле кандай десем, жан дүйнөнүн тынчтыгы деп мындай кандай десем, мен уккум келген жоопту бере алган жок. Дал ошол мен уккум келген жоопту бүгүн окугум келип жатат. Бактылуулук деген эмне? Жан дүйнөнүн тынчтыгы. Негизи туура жооп, бирок дагы да башкачараак жооп уккум келип жатат. Учурчак менен жашоо. Өзүңдүн жашооңо өзүң автор болгонуң. Гармония. Өзүңдү сүйүү дейт. Жүрөктүн тынчтыгы, аманчылык, жашооңдо каалаган нерсенин баарынын болушу. Эгерде биз каалаган нерсенин баары болбосо, анда биз өзүбүздү бактысыз сезип жашап, 70-ке чыгып, ошо менен жашообуз бүтүп калат. Бактылуулук өзүбүздүн жан дүйнөбүз каалаган жашоо. Максаттардын орундалганы. Мен бактылуумун деп ойлойм. Ушул жашоо өзү бакытко деп ойлойм. Сонун
жан дүйнөнүн тынчтыгы, жакындарынын жанында ден соолугу бой бекем болсо, өзүнүн ден соолугу чың болсо, мына караңыздар, жакындарынын жанында ден соолугу бекем болсо, өзүнүн ден соолугу чың болсо бактылуулук дейт. Бизде канчалаган адамдар, айымдар, мырзалар да жакындарынын жанында жашашат, ден соолугу чың, өзүнүн ден соолугу чың, бирок ошондо дагы өздөрүнүн бактылуулугун сезбеген адамдар көп да. Ден соолук дейт. Ден соолугу чың болуп деле бакытты башка жактан издегендер абдан көп. Бул сүйүүнү сезүү, акча эркиндигине чыгуу, жашоону кабыл алган бул бактылуулук. Бактылуулуктун формалары өтө көп дейт азаматсыз. Тирүүлүктүн өзү бакыт деп ойлойм сонун. Менин баардык алты санымдын амандыгы, энергиялуу болуп. Давайте анда сиздер өзүңүздөр 40 жолу өзүңүздөрдү качан бактылуу сезгенсиздер? Ушул жөнүндө суроо бербейинби? Эң кызыктуу суроо ушул. Сиз өзүңүздү 40 жолу качан бактылуу сезгенсиз? Орусча айтканда, как давно, да? Как давно чувствовали себя счастливой? Давайте ушул суроого жооп берсеңиздер. Сиз өзүңүздү качан 40 жолу бактылуу сезгенсиз? Балдарда ден соолук болсо дейт. Давайте жооп бериңиздер. Сиз өзүңүздү качан 40 жолу мен бактылуумун деп сезгенсиз? Больницадан аман эсен чыкканымда. Как давно? Убакытын сөзсүз жазыңыздар, Мисалы 1 жыл мурун, жарым жыл мурун. Балалуу болгондо бактылуулук менимче дени сак деп ойлойм. Сиз өзүңүздүн дениңиз азыр сак, бактылуумун деп ойлойсузбу өзүңүздү? Буюрса такай эле дейт. Күндө эрте менен. Балалуу болгон учурда эсимде жок. Айнура Аскарова эсимде жок дейт. Мен дайыма бактылуумун. Азыр бактылуумун. Мен ар дайым бактылуумун, ошондо баары бактылуу. Мен азыр бактылуумун, мен дайыма бактылуумун деген айымдар, мен мындай мастер болгон үчүн адамдардын жазган сөздөрүн дагы сезем да, сиздер өзүңүздөрдү алдап жатасыздар. Эгерде сиздер бактылуу болсоңуздар, сиздер мындай сабакка кирмек эмессиздер, бактылуу болуп жашамаксыздар да. Азыр изденип жаткан учуруңузбу, демек сиз бактылуулугуңузду дагы деле сезбей жатасыз. Эртең менен турганда бактылуу адам экенимди эми сездим дейт, эстей албайм. Я думаю, мурун Москвадан больницадан чыкканда, я думаю. Ар бир аткан таңым үчүн өзүмдү бактылуу сезем. Сиздин ыкма менен практика кылганда күнүгө бактылуу болом, ата энемди элестетип дейт. Азыр эле балам менен эркелештим, аябай ичи балкып кетет дейт. Сонун азаматсыздар, бактылуулукту сезе элекмин дегендер да бар экен. Бул, конечно, өкүнүчтүү да. Аллахымдын таанып, Аллах жолуна түшкөнүм үчүн бактылуумун. Эң сонун азаматсыз. Бактылуулукту сезе элекмин. Ушул дүйнө, жарык дүйнөгө жашап жатканыбыз. Балдарым жакшы настроение болсо бактылуумун. Кудай, караңыздар. Сиз бактылуу болбосоңуз, сиздин балаңыз эч качан бактылуулугун сезе албайт. Өзүңдүн бул дүйнөгө келген маанисин тапканда бактылуулук. Жоопторго караганда мен көпчүлүгүбүз эле бактылуулугубузду сезбей жашаган айымдар экенин көрдүм. Мен сиздерге бүгүн дал ушул бактылуулук жөнүндө көптөгөн сырларымды ачам, изденип жатам. Тирүүлүктүн өзү бактылуулукко дейм. Мен такай сабактарды жоготкум келбейт, кайра өзүмдү жоготуп жибербейин деп дейт. Нааразы болуп жүргөн кез бактысыздык болчу экен. Мен 2 жыл мурда апам туулган күнүмө келгенде бактылуу болгон экенмин, бирок аны сезбеген экенмин. Көрдүңүздөрбү? Дал ушул бактылуулук биздин ички дүйнөбүздөн башталат, Келиңиздер анда мен сиздерге бактылуулук боюнча айтып берейин. Бизге бактылуулук болуу үчүн эмне бизге тоскоолдук кылат?
Өзүңдү таануу бул бактылуулук. Ар бир учурду сезип жашашыбыз керек. Мына ар бир учурду сезип жашашыбыз керек деген айымдын суроосу негизинен туура. Анткени ар бир учурдун ар бир нерсенин өзүнүн бакыты бар. Ар бир нерсенин. Мен азыр сиздердин алдыңыздарда сүйлөп жатамбы? Бул да бактылуулук. Интернетим иштеп жатабы? Бул да бактылуулук. Сиздер мага комментарий берип жооп жазып атасыздар, бул да бактылуулук. Мен басып бүгүн ушул жерге келдим, бул да бактылуулук. Биз бактылуулукту дайыма бир нерсеге байлап алабыз. Бир буюмга байлап алабыз, баалуулукту бир нерсеге баалап алабыз, Ар бир учурдун өзү бактылуулук. Ар бир учурду сезип жашаганыбыз бул бактылуулук. Чолпонай Бекматова. Чолпонай Бекматова, сиз менен байланышабыз, менин директиме ушул жообуңузду азыр эле алып, ушул сөзүңүздү жөнөтүп коюңуз. Мен сизге өзүмдүн белегимди тапшырам. Хорошо? Ар бир учурду биздин сезим бактылуулук бул. Бактылуулук деген бул кандай көрүнөт? Чим орусча айтканда как выглядит счастье деп коет да орустарча. Бактылуулуктун көрүнүшү кандай ал? Бактылуулукту биз өзүбүз сезип, өзүбүз көрөбүз. Сөзсүз түрдө эле жан дүйнөнүн тынчтыгы эмес, биз өзүбүз ошол бактылуулукту сезе алсак, биз бактылуулукту каяктан болсо дагы таба беребиз. Уктап атканыбыз өзүнчө бакыт, отурганыбыз өзүнчө бакыт, турганыбыз өзүнчө бакыт, көргөнүбүз өзүнчө бакыт да. Жаратканым бул дүйнөдө баардык жакшы нерселерди берген, бирок биз ошону көрбөй, бактылуулугубузду балдарыбызга байлап, бактылуулугубузду акчага байлап, бактылуулугубузду финансылык эркиндикке байлап, бактылуулугубузду максаттарыбызга байлап алып эле башка жактан издей беребиз. Ар бир секундтун, ар бир көз ирмемдин бактылуулугу бар. Мен менен макулсуздарбы? Ким мени менен макул? Мага кошулат, менин сөзүмө. Ар бир учур бактылуулук. Ал биздин сезимдерибиз менен байланышкан. Да? Эгерде мен бактылуу эмесмин десем, мен жашоомо акча келсе деле бактысыз болбойт экенмин. Эмнеге мен муну айтып атам? Анткени мен 2018-жылдан баштап 21-жылга чейин бизнес кылдым. Чындыгында мен ойлогомун, акча тапсам эле мен бактылуу болуп кетет экенмин деп. Акча таптым, мен бактылуулугумду сезген жокмун. Көрсө акча адам эмес экен бактылуулук. Миллиондогон акчаларды кармадым, бирок бактылуу боло алган жокмун. Ага чейин университетке окуга тапшырсам мен бактылуу болом дегенмин, ошко заочно тапшырып калгам. Москвага барып, ал жактан очный окудум, өзүм каалаган билимге тапшырдым, дипломду колума алдым, ошондо да бактылуу болгон жокмун. Турмушка чыксам бактылуу болом дедим, турмушка чыкканда да бактылуу сезген жокмун өзүмдү. Балалуу болсом бактылуу болом дедим, балалуу болдум, бир эмес Кудайыма шүгүр, мага 2 уулду, 1 кызды берди, дагы деле бактылуулукту сезген жокмун. Көрсө мен бактылуулукту такыр эле башка жактан издеп жүрүптүрмүн. Көрсө бактылуулук бул менин өзүмдө экен, менин сезимдеримде экен. Бактылуулук бул өзүбүздүн ар бир учурдун, ар бир минутанын, секунданын, ар бир көз ирмемдеги бакытты сезген бул бактылуулук. Ушул нерсени, ушул жоопту мага эч ким так жооп бере алган жок. Бирок азыр ар бир учурдун өзүнүн бакытын сезип жашоо деген бул эң сонун жооп болду. Азаматсыз Чолпонайым, менин директиме жообуңузду жөнөтүп коюңуз, сезгенде да. Ар бир учурдун өзүнүн бакыты болот. Көрбөгөн адамдар, канчалаган көрбөгөн адамдар жүрөт. Биз көрүп атабыз бул дүйнөнү да. Канчалаган ордунан баса албаган, жыла албаган адам жүрөт. Биз Кудайга шүгүр бутубуз менен басып жүрөбүз. Канчалаган адамдар биздин ден соолугубуз, бизде бар нерсе канчалаган адамдарда жок. Бизде бар. А биз дагы деле өзүбүздө болгон сайын дагы деле алды жактан, башка жактан издеп жүрөбүз. На самом деле бакыт бул ким? Биз, өзүбүзбүз. Биздин балдарыбыз эмес, бакыт бул бизбиз. Биз бактылуу болсок, анан биздин балдарыбыз бактылуу боло алат. Бирок анын эң чоң тоскоолдугу бул эмне? Бүгүн биздин сабакта сиздер менен акысыз разборлор болот. Азыр мен сиздерге кыскача түшүндүрүп өтүп кетейин, эмне үчүн биз бактылуулугубузду сезе албайбыз, кайсы учурда сезе албайбыз. Ошол боюнча сиздерге
жақтан доскадан көрсөтөйүн. Көрүнүп атамбы? Так, слайдты алып коеюн. Көрүнүп атам, Telegram, Instagram. Биз качан гана өзүбүздүн ата-энебизди сезгенде гана бактылуубуз. Мына, мисалы, бул менмин да. Мен деген ар бирибизде бар, Угулуп атамбы? А бул биздин ата-энебиз. Бул апабыз, апа. Бул ата. Так, көрүнүп атабы? Көрүнүп атат, Ага. А бул биздин бактылуу жашоо деп коелу. Бияк бактылуу жашоо. Так, бактылуу жашоо. Же бактылуулук. Бактылуулук десек да болот. Бактылуулугубуз. Эгерде биз көбүнчө адамдар алды жакты карап жашашыбыз керек да. Бирок биз көбүнчө алды жакты карабайбыз, бул жакты карайбыз. Арка жакты карап жашап келебиз. Или апабыз жакты, или атабыз жакты, или вообще эле арка жагыбыз менен жашайбыз. Дал ушул учурда биз өзүбүздүн бактылуулугубузду сезбейбиз. Буга тоскоолдук кылган эмнелер? Блок. Бизге блоктор бар. Дал ушул бактылуулукту сезбеген блоктор бар. Ал биздин ата-энебизге болгон тарынычтар. Тарыныч. Күнөөлүү сезим. Эмоциябыздын жабыгы. Өзүбүздү сүйбөгөнүбүз да. Жана биздеги бактылуулук программасынын жоктугу. Программа счастья деп коет да. Бактылуулук программасы. Жана бизди башкарган көптөгөн закондор бар бул жашоодо. Закондор. Дал ошол закондор бизди башкарат. Ал кандай закондор? Эгерде биз ата-энебиздин улуктугун, күчтүүлүгүн сезбесек, анда биз өзүбүздүн бактылуулугубузду да сезбейбиз. Эгерде биз ата-энебиздин бактылуу экенин көрбөсөк, биз да бактылуу боло албайбыз. Айрыкча аялдар, айымдар, кыздар да өзүнүн апасынын бактылуу экенин көрбөсө, анда өзүбүздү бактылуу сезе албайт экенбиз да. Бул аялдуулук закону. Бүгүн биз талдоо чеберик курсунда как раз именно аялдуулук закону боюнча разбор жасадык. Разбордо мен өзүмдүн атамдын улуктугун сезгим келет деп атат да. Көпчүлүгүбүз ойлойт экенбиз да, мен атамдын улуктугун мен сезе албай жатам деп. Көрсө, апасы элестетиңиздер, бизде эмне бар? Бизде мындай адамдарда энергетикалык поле бар. Билесиздерби? Поле дегенди да. Энергетикалык биополе деп коет муну. Дал ушул поледе биздин өзүбүз гана эмес, биздин ата-энебизден келген маалыматтар бар. Маалымат. Көпчүлүк ойлошот да, биздин методикада биз ата-энебиз өтүп кетти, же ата-энебиздин биздин жашообузга кандай тиешеси бар. Ата-энебиздин программасы жашап өткөн жашоосу биздин жашообузга кандай таасир берет? Анткени менин турган турпатым бул менин оң жагым, бул ата-энемден келген маалымат да. Анткени менде ДНК бар. Сол жагымда апамдан келген маалымат бар. Менин оң жагымда бул ДНК каанда, биз билебиз, ар бир ДНКда программа бар. Дал ошол биздин ДНКбызда, полебизде ата-энебизден келген маалыматтар бизде ДНКда сакталып калат экен дагы. Биздин жашообузга таасирлерин тийгизе берет экен. Мен түшүнүктүү айтып атамбы, түшүнүп атасыздарбы? Көбүнчө менин сүйлөгөн сөзүм кээ биркилерге англисче сүйлөп аткандай же кытайча сүйлөп аткандай угулат да, түшүнүшпөйт да. Анткени эмнеге мээ түшүнгүсү келбейт.
жаңы маалыматтарды алып жашоону өзгөрткүсү келбейт. Мен кыйнала берем, бирок мен кыйналып эле жашай берем, бирок өзгөргүм келбейт дейт дагы. Бизди дайыма тоскоолдукка, сопротивлениеге алып кете берет. Анан биз эч нерсе түшүнбөй калабыз. Жашообузда кыйналып жашай беребиз. Карыз болобуз, жолдошубуз менен урушабыз, балдарыбыз менен урушабыз. Жана ден соолугубуздан ажырайбыз да, түрдүү кыйынчылыктарга учурай берет экенбиз да. Вот именно ушул маалыматтар көбүнчө бизге ата-энеден келет. Ата-энеден келгенде биз ойлойбуз да, ата-энебизди тургузуп алып, эгерде өтүп кеткен болсо, же бүгүнкү жашоосунда биз ата-энебиздин жашоосун кошо өзгөртүп атабыз. Нет. Биз өзүбүздүн эле жашообуз менен, өзүбүздүн эле полебиз менен иштейбиз. Жаратканым ушундай бизге мындайча айтканда запасной поле түзүп берген экен да. Именно ошол поледе биздин, мындайча айтканда, поле бул биздин китепкана десек болот. Китепкана биздин подсознаниябыз да, баарыбыз билебиз, Дал ошол мисалы алдыбызга кандайдыр бир максат койдук, акча деп да. Ошол акча боюнча максат жазып атканыбызда, же каалаганыбызда, ушундай акчалуу болгум келет, акчанын эркиндигине чыккым келет деген учурда биздин подсознание ачып алып китепканадан, так, сенин чоң атаңдын жашоосунда акча бул кыйынчылык болгон. Сенин чоң атаңда акча үчүн кыйнашкан. Сенин чоң энеңдин күйөөсү мынткен. Мисалы акча жөнүндө болгондо, дал ошол библиотекадан биздин подсознание, бизде нейрондук байланыштар бар да. Ошол нейрондук байланышта биздин ата-эне тегибизден келген толтура программалар сакталып калган. Ошол жактан ачып алып, так, акча сенин ата-энеңде жана сенин ата-эне тегиңде болбойт экен. Демек, анткени биздин негизги максатыбыз бул, биздин менин негизги максаты бизди өлтүрбөш керек, бизди тирүү алып калыш керек, жан сактатыш керек да. Деп туруп бизге жашообузга канча аракет кылбайлы, 4 жумушта иштейли, 24 саат иштейли, биздин жашообузга акчаны келтирбейт. Мисалы, коркунуч, таарынычтарды кантип кетиребиз деп атат да. Именно ушундай суроону сиз берип атканда да, сиздин подсознанияңыз, мээңиз ачып алып, так, сенин апаң коркуп жашаптыр, сенин атаң таарынып жашаптыр. Жок, сен атаң менен апаңа таандык болуш үчүн сен дагы таарынып жашашың керек, сен дагы коркуп жашашың керек. Сага өзгөрүүгө болбойт. Анткени сен ата-энеге таандык болуш үчүн сен дагы ушул бойдон жашашың керек деп туруп, биздин жашообузду таарынтып, кыйналып, күнөөлүү сезимдерге биз өзүбүздөн өзүбүз эле именно ошондой ситуацияларды чакырып эле жашай берет экенбиз да. Вот. Дал ушул программаларды биз кайсы учурда өзгөртө алабыз? Кантип өзгөртөбүз? Бул жакта суроо берип атышпайбы? Биз таарынычтан, капачылыктан кантип арылабыз деп. Биз дал ушул ата-энебиз менен иштегенде гана, мына бул блоктордон арылганда гана, дал ушул блоктор болгондо биз алды жагыбызды карабай, арка жагыбызды карап жашай беребиз. Алды жагыбызды эмес, алды жагыбызды көрбөйбүз, мына бактылуулугубузду сезбейбиз. Бактылуулугубузду сезбестен эле аркабыздагы ата-энебизди карап жашай беребиз. Андан биз кантип арылабыз? Ал менен албетте иштесе болот. Бизде мисалы бүгүнкү күндө талдоо чеберек курсунда иштеп жатышат. Ал жактан өздөрү менен терең иштеп жатышат, талдоо чеберине бирок бир аз даярданышыбыз керек болот. Биздин сиздер үчүн атайын арналган трансформация курсубуз бар. Ал курс абдан жеңил. Трансформация курсуна мен 2021 жылы декабрь айында баштагам. Мына 2 жыл болоюн деп калды. 2 жылдын ичинде миңдеген адамдар катышып, жакында 11-чи поток болот. Трансформация курсунун жардамы менен канчалаган айымдар жолдоштор менен жарашып, канчалаган айымдар балалуу болуп, канчалаган айымдар үйлүү болуп, канчалаган адамдар жан дүйнөсүнүн тынчтыгын таап, сиздер айткандай, жаната берсер менен айтып келгендей эле, өздөрүнүн бактылуу адамдар экенин сезип, бүгүнкү күндө жашоолоруна ыраазы болуп жаткан адамдар абдан көп. Атаман, апаман уруксат алат экенбиз да дейт. Да, жаратканым бизге, жерге, бизди эмне үчүн жөнөткөн, ушул атабызга жана апабызга жөнөткөн. Ошон үчүн биз атабыздан, апабыздан уруксат алып, ата-энебиз менен капачылык таарынычтарыбыздан арылып, анан биз өзүбүздүн бактылуулугубузду сезе алабыз да. Ошол бактылуу айымдардын
арасында мен да бармын дейт. Кулматова 76-да. Сонун азаматсыз. Именно ушул Кулматова 76, Кулматова аттыңызды айтып койсоңуз. Мен 2021 жылы Ошко Бишкекке Москвага барганда жандуу тренингке катышып, ошол жактан курска жазылып, трансформация курсунда 2-3 потогунда окуп, бүгүнкү күнү өзү дагы талдоо чебери болуп турган кез Даткайым түз эфирге чыгып, өзүңдүн жашооңдогу кандай өзгөрүштөрдү айтып кетсең болот. Да. Дал ошол биринчи потокко мен декабрь айында баштаганмын. Февраль айында Москвага барып калып, ошондо 2022 жылы 17 жаштагы кызым менен сүйлөшө албайм дейт. 17 жаштагы кызыңыз менен сүйлөшө албаганыңыздын себеби сиз өзүңүздүн, эгерде сизге кызыңыз кандай претензия кылып, кандай таарынса, демек сиздин апаңызга айтылбаган кандайдыр бир капа таарыныч сезимдериңиз бар да. Апаңыз менен иштешиңиз керек. Буюрса катышам, курс канча сом? Курс, трансформация курсу, азыр бул жактан чыгарып коеюн слайдты. Трансформация курсу 11-чи потогу башталат. Бул курсубуз өтө легендарлуу курс. Көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек, угуп жүрсөңүздөр керек балким да. Биз мына жакында эле сентябрь айында бул курсту чыгарганбыз, бирок сурангандар абдан көп болгондуктан биз 24 жылы эле баштайлы дегенмин. Анткени бизде азыркы күндө трансформация курсу фокусумду мен башка курска коеюн дегенмин. Анткени биз өнүгүп өсүп кетип атабыз күндө тура, ордуда турган жокпуз. Бирок сурангандар абдан көп болгондуктан 11-чи потогун 20 октябрда баштайбыз. Өткөндө биз Москвага барганда ал жактан абдан көп айымдар катталган, алар күтүп жатышат. Москвага барсыздарбы, сиздер да жазып койсоңуздар болот. Алар дагы өзгөрүүгө даяр болуп, ал жактан курс эмне экенин, разбор эмне экенин, талдоо эмне экенин көргөн айымдар өздөрү ошол жактан катталып күтүп жатышат. Анткени трансформация курсуна бүгүн сиздер мисалы азыр октябрда окуп баштасаңыздар, ноябрда уже талдоо чебери, ноябрдын этегинде, декабрдын башында талдоо чебери курсунун 2-чи потогу башталат. Ошого дароо кирип кетесиздер. Себеби дегенде трансформация курсун окуганда өзүңүздөр мини практикалардын жардамы менен мини разбор жасай аласыздар. Онлайн результат болобу дейт да. Бизде сабактардын баардыгы онлайн, трансформация курсу бүт онлайн. Онлайн жасап эле, онлайн окуп эле абдан сонун. Биз өзүбүз ушул методиканы онлайн окуп, онлайн билим алганбыз. Сенин акчаң менин акчам дей беребиз дейт. Трансформация курсу 9000 сом. 9000 сом төлөп, сиздер 30 күн бою жеткиликтүү болот сиздерге. Андан кийин сиздерге максатыма жетем курсу дагы 30 күнгө жеткиликтүү. Мындай шыкында жалпысынан 2 ай бою окуйсуздар. Сиздер баасын айтпай койсоңуз дейт. Баасын айтпай койсоңуз дейт. Айтып койсоңуз дейт. Баасын айттым, 9000 сом, бирок 9000 сом менен окуганыңыздар менен сиздер жашооңуздарды 9 миллиондук кылып өзгөртө аласыздар. Анткени трансформация курсунда абдан сонун практикалар бар. Жана ошондой эле бул жакта жазылып тургандай, сиздер трансформация курсунда бактылуулуктун сырларын ачып, жашооңуздарды өз колуңуздарга аласыздар. Жашооңуздарды өзүңүздөр каалагандай кылып өзгөртө аласыздар. Так. Жана ошондой эле азыр бул жерде дагы менин жанымда талдоо чебери курсунда окуп жаткан айым, врач өзү отурат. Сиздер менен жолугуп, бүгүн сиздерге жолугуп кетейин деген ниет менен калды. Анткени биз азыр эле талдоо чебери курсубуз бүттү. Барыңыздар көрүшүңүздөр керек, жакыныраак отуруңуз, келиңиздер. Сиз өзүңүздү тааныштырып, бүгүнкү курста кандай окуп жатасыз? Буюрса талдоо чебери курсу сиздер үчүн декабрдын башында, ноябрдын этегинде башталат. Азыркы окуп жаткан талдоо чебери ноябрдын 15-терин 16-сында барып бүтөт. Анан кийинки потогубуз декабрдын башында башталат. Биздин эжебиз врач, анткени өзүңүздөр билесиздер, врачтар көп ишене беришпейт. Эжебиздин аты Таарымбү, да, өзүңүздүн оюңузду айтып өтсөңүз.
Жакыныраак отуруңуз. Аха. Байтан бери айтпадыңарбы, ошо канча жолдорду да өтүп адам изденип, вот акча дагы интересовать этпей, жакшы кызмат, вот бир нерсе жетпегендей боло берет экен. Адам ошо изденип ошого келет экенсиңер. Мен буга чейин канчалаган курстарды окуп, канчалаган баягындай программаларды өзүмдүн иштегенмин, өзүмдөн над собой. Но бир нерсе жетишпегендей болуп эле, анан ошол бир баягы случайно, жашоодо случайность болбойт дейт, бирок эми ошо даяр болгондо мастер өзү келет дегендей, 10 мүнөттүн ичинде эле даже Заткан айымдын курсуна кирип, анан ошондо именно баягы менин научный точка зрения алганда дагы ушул метод ошол болгон нерсенин тамырын чыгара турганын сезип, мен ошондо сразу курсту сатып алганмын. Да. Мынандай да, адам баласы бул мына жерге төрөлгөндө, баягы на планету Земля деп коет, ошо төрөлгөндө биз ошол жет атабыздын бул канча программасын алып, ошолордун неосознанно да ошол ататектин программасын алып, андан кийин кичинекей кезибизде дагы воспитаниядан берилген программалар, орусча айтканда убеждения, же кыргызча айтканда мынандай бала айланып окшош окуя болуп атса деле маани бербей, ошонун состараны карашты үйрөнбөй эле ошо жүрө берет экенбиз да. Баягы чувство вины, обида, кыжырдануу, өзүбүздө жашоодогу болгон бардык нерселерге өзүбүздүн ичибизден издебей эле ага кошуна, кайнини, кайната, күйөөсү, эң акырына келгенде ушу государство болбосо ушу андан болбосо институт, кошуна күнөөлүү болгон да. Мен ошону акыркы мезгилдерде көп анализ жасап, ошо айлана чөйрөнү именно адам өзү өзгөргөндө, өз ичинен өзгөргөндө, андан кийин айланадагы өзү эле өзгөрүлүп келип ичинен өзгөрүлөт экен да. Анан ошол баягы наследственный оорулар деп, мен азыр врачтын тили менен айтканда, тамыр кууп келе жаткан оорулар, например, сахарный диабет, ДЦПлар төрөлөт, врожденный порогдор, вывихтер, мына кече эле болгон менин пациенттерим бардыгы баласы анан келатат, таежеси болуп бир палатага жатып алыптыр, баары врожденный вывих. И никто буга чейин мындай маани бербеди, что эмнеге биздин урукта ушулар келе жатат, ушул деп. Ошол программаны именно өзгөртө турган метод, ушул Заткан айымдын методу, мунун маанисин өтө жакшы түшүнүп келип, баарыңыздар ошо мындай көңүл бурсаңыздар өтө жакшы болот. Себеби дегенде баягы ошо программанын тамырын эгер мындай араңыздарда грамотный мондай окуп неме кыла турган ошо медицинага жакын адамдар болсо, если тоже айткым келет, именно нейронный связьды айрыйт экен да. Бул кайсы ошону мындай айтканда, вот трансформация деген сөз буга чейинки болгон адам уже башка программа менен жашай баштайт да. Сиз ошо программаны үзүп коет экенсиз, моундай кылыпчы. Да. Мисалы, светофордо кетип атканда оң жагыңды карап, анан сол жагыңды карап өт деген программа убеждение да, биринчи жолу бала кезден келе аткан. Же биз кичине бала кезибизде атабыз бирөөнү мына киши жаман десе, мен до сих пор ушул возрастка чейин ошондой впечатление. Ошол эле сыяктуу нерсени, программаны оору деле ошол программа менен келет да, оору делечи. Анан ошого маани бербей, например, кече эле болгон пациент бөйрөгү, апам бөйрөк менен ооруганда мээга деле келди да, ушундай воспринимать этип алат экенбиз. Именно ошол нерсени үзө турган нерсе, ушул сиздин трансформация курсуңуз, атына жараша ошол адам буга чейинки болгон адам трансформация болуп, уже другой программа менен кетет дагы, душадагы спокойствие башталат да. Сиз трансформация курсун колдонуп атасызбы бүгүн? Трансформация курсун чебери курсундагыларга бизге трансформация курсу 8 ай бою бекер берилет, белекке берилет да. Бирок трансформация курсун бүгүнкү 20-октябрда башталган потокто сөзсүз окуп алышыңыздар керек да, себеби талдоо чеберин оңой алып кетесиздер да. Бүгүн Тарымбү айым талдоо чеберине талдоо чебери курсуна окуп, өзүнө өзү
чебер болгонго, мастер болгонго үйрөнүп жатат жана ошондой эле өзүнүн пациенттерине мурункудай дароо эле таблеткаларды жазбастан да ата энелери менен иштеген кеңештерин берип, абдан соң киргенде анда сезим болуп эле, например, кечээ ошол бир кыз кирип айтып атпайбы 29 чейин күйөөгө чыккан эмес, бутунда вывихи бар болуп киргенде эле уже сезим башталып, кадимкидей эле тамагым могу жерге бууп бир нерсе ошондой. Ну, эми аябай бул көп айтыла турган нерсе, сонун методика, айланадагы адамды, да, сезимдерди, тиги адам эмнени сезип атат, ошолор сезилет. И главный өзүңүздөр үчүн мындай жылдап келе жаткан бир вопросторуңарга, например, ответ табасыңар. Лично мен өзүмкүн деле азыр айтсам, например, мен кыз төрөлүп калган, ошол чувство вины, я просто ошо күнөө сезим болуп эле мен баягы заслужить этем деле айланып ошо жүрө берген, башка жактан издеп, ошо өзүм бул жашоодо орду жоктой таап келатасыз, ошондой сезим экенин ушул методикадан гана билин, дагы чейин маани бербей, башка көптөгөн курстарды окугам. Именно ушул жерге келгенде бышкан окшойт, прям өзөгүн таап даярдап калгансыз. Хорошо, ийгилик каалайм сизге. Пациенттериңизге талдоо жасап да, аларга ошол өзөгү менен иштегенге чоң мүмкүнчүлүк алып жатасыз. Сиздей врачтар көбөйсүн деп тилейм. Ошо андай эффекти да бар. Даже уже вот коляскада отурган, вот сүйүү издеген, вот сиздин салаңызда именно атанын, эненин сүйүүсүн издегендер 90 канча проценти болсо керек. Оорунун деле көбү, баягындай травма алган балдардын деле көбү ошол именно эненин сүйүүсүнө издешип, өздөрүн ошондой абалга алып келишет экен. Сизге чоң рахмат, ыраазымын. Да, өзүнүн жашоосун жоопкерчилик колуна алган, айымдардын баардыгына ак жол, турмуштарына бактылуулук, жетишкенчилик, береке каалап кетем. Рахмат. Келечектеги врач жана мастер да, Тарымбайым, рахмат. Караңыздар, чындыгында бүгүнкү күндө менин чөйрөмдө врач айымдар баштан эле көп, бирок ушул биринчи эле потокко врач айымдар келип, жашоолорун өзгөртүү менен эле башкаларга да жардам берип жатканы мени абдан кубандырат. Анткени мен ушул методикага келгенде эки эле максат жазыптырмын да, көп эмес. Өзүмдү сүйүп кабыл алгым келет жана элиме кызмат кылгым келет деп. Бүгүнкү күндө дал ушул нерселерди жасап жатам, абдан ыраазымын. Бул максатым меники 2 жарым жыл мурун жазылган. Бирок мен ошол максатты жазгандан кийин эле тез эле бир 2-3 ай өтпөй эле ушинтип сиздер менен чогуу иштешип мастер болуп калдым. Рахмат сиздерге. Бул жакта суроо берип жатышат, бөлүп төлөө каралганбы деп. Да, сиздер бүгүн бронь кылып же эртең дароо 24 сааттын ичинде бронь төлөп 9000ди 3кө бөлүп төлөсөңүздөр болот. Мисалы 3000ди сиздер ал боюнча да толук маалымат беребиз. 3000ди эртең 24 сааттын ичинде төлөп, 3000ди сабак башталганга чейин төлөп, мисалы 20 октябрга чейин төлөп, а калган 3000ди октябрдын этегине чейин, 30 октябрга чейин, 15 күндүн ичинде, 18 күндүн ичинде 9000 сомду бөлүп төлөсөңүздөр болот. Бирок караңыздар, сиздер баасына кээ биркилер үчүн бул акча кымбат деп ойлошуңуздар мүмкүн да. Кээ биркилер үчүн 9000 сом абдан кымбат. А кээ биркилер үчүн 9000 сом бул 9 сомдой эле акча да. Кымбат деген бул эмне? Бул өзүбүздүн эле программабыз экен да. Мисалы мен бүгүнкү күндө өзүм менен иштөөнүн аркасында, мына мен дагы деле психологияда жүрөм, бирок дагы деле өзүмдүн билимимди өркүндөтүп атам. И ойлоп көрсөм, мен 3 миллион сомду өзүм менен иштөөгө кетириптирмин. Элестетиңиздер, мен бирок ошол 3000 каяктан келип, мен кантип ошол акчаны төлөп койгонумду өзүм да түшүнбөйм. Эмнеге? Анткени менин ушунчалык өзгөргөнгө, билим алганга каалоом күчтүү болгондуктан жаратканым мага түрдүү жерлерден түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү таап эле ушинтип билимимди жогорулатканга дагы акча өзүнөн өзү келе берет экен да. Ошон үчүн фокусуңуздарды баага эмес, фокусуңуздарды
болушунча мен өзгөрөм, мен жашоомдо бактылуу болом, мен жашоомдо жана менин бүгүнкү жашоомдогу менин бактылуу жашоом эртеңки балдарыма калат деп өзүңүздөр эгерде бүгүн бактылуу болсоңуздар, эртеңки күнү сиздин балдарыңыздар дагы мындайча айтканда айласы жок бактылуу болот да. Анткени лаялдуулук деген закон бар, ал лаялдуулук закону 1000% иштейт. Биздин балдарыбыз, бизди көргөн балдар, биздин маанайыбыз жарык болуп, жолдошубуз менен жакшы сүйлөшүп, туугандарыбыз менен катташып, ата-энебизге ыраазычылык айтып турсак, эгерде ошондой нерсе болсо, балдарыбыз эртең ошол нерсени бизге айтып баштайт да. Анан дайыма эле наалып турсак, анда биз, конечно, эч кимге жардам берет. Курс боюнча кенен маалымат алуу үчүн жазсаңыздар болот деп бул жакта биздин кыздар жазып атышат. Трансформация курсунда окугам, дагы бир жолу бекемдегим келет. Азаматсыздар да сонун курста талдоо болобу дейт. Курста талдоо, мини талдоолор болот, бирок мини талдоолорду сиздерге менин кураторлорум жасатат. Ал жакта группа менен чогулуп алышып, бизде Бишкекте жандуу чогулуп жасашат, Москвадагылар жандуу чогулуп жасашат, жана Оштогулар кайсы жакка сиздерге ыңгайлуу болсо жандуу да жасаса болот, жана онлайн дагы группага өзүнчө бөлөбүз дагы, ошол жактан сиздерге жандуу онлайн жана жандуу практикаларды, мини талдоолорду жасайсыздар. Бирок негизинен талдоону сиздерге мен талдоо чебери курсуна келгенде бүт бардык поленин, өзүңүздүн поледеги бүт бардык сырларын ачып, прям өзүңүздөр разбор жасаганда өзүңүздөргө үйрөнөсүздөр. Анткени мен жакында эле бизнес разбор насаатчылыгын бүтүрдүм, көрсөңүздөр керек, биринчи потогун. Ал жакта бизнес айымдар, ишкер айымдар өздөрүнүн бизнестерине мурун узаткан, бизге талдоо жасап берчи, мен болсо убактым болбойт, тиги мастерге бар, бул мастерге бар дейм, алар бир жолу барат, 10 миң берет, 20 миң берет, 2 жолу барат, дагы ошончо акча берет. Ал эми ал акчага сиздер бүгүнкү күндө талдоо чебери болууну үйрөнүп алсаңыздар болот. Бирок ал үчүн сөзсүз түрдө трансформация курсун окуш керек. Трансформация курсун окугандар онлайн талдоо чебери курсун оңой эле алып кетет. Рунолог деген ким дейт. Ошко качан келесиз эжеке? Буюрса Ошко дагы барабыз, бирок азырынча белгисиз. Сабак офлайн болобу. Трансформация курсу онлайн болот. 20 октябрда башталат. 20 октябрдан баштап мен сиздер менен өзүм жумасына бир жолу жолугуп, ал жактан суроо жоопторду берем. Жана ошондой эле бул жерде азыр эле мен бир суроону окудум. Кантип нейрондук байланышты кантип үзөбүз? Нейрондук байланышты үзүш үчүн, өзгөртүш үчүн сиздерге атайын практикалар берилет. И ошол практикаларда биз трансформация болобуз. Практиканы мен жаздырып бүт баарын даярдап койгонмун. Сиздер каалаган учурда, өзүңүздөргө ыңгайлуу учурда угуп эле өзүңүздөр трансформация боло бересиздер. Дал ошол практикаларды угуп атып эле бизде бир эле практиканы кечке жасай беришип эле 30 күндүн ичинде баласын порок сердцеден айыктырып алгандар бар. Мисалы мен өзүм деле балдарымды, айрыкча уулдарым меники дайыма ооруй беришчү, ай сайын укол алчубуз, ай сайын антибиотик иччүбүз. Ошентип жүрүп мен өзүм менен аябай иштеп, ата-энем менен, мен балдарым иштеген жок, мен ата-энем менен эле иштей бердим. И азыркы күндө биз даже антибиотик эмне экенин поликлиникага акыркы жолу качан барганыбыз дагы эсибизде жок. Кудайым өзү сактасын. Да. Бул жакта биздин менеджерлерибиз жазып атышат, курска катталуу үчүн ошол номерге жазсаңыздар болот деп. 9000 сом канча болот дейт. Бул жактан жооп берип да катышат. Бизде команда абдан чоң. Менин продюсерими билесиздер, Кундуз Таштанова жана мага жардам берген менде чоң команда бар. 10дон ашык бизде менеджер бар. Сиздерге каалаган учурда жана ошол эле сиз кимге катталсаңыз, ошол эле айымдар сиздерге кайра кийин менеджер болуп, сиздерге куратор болуп, сиздерди сопровождение кылат. Ар бир сурооңуздарга жооп ала аласыздар. Бизде кайтарым байланыш, мындайча айтканда, ошол эле 9000 сомдун ичине кирет. Анткени кээбиркилер ойлойт да, кайтарым байланыш менен алсам баасы жогору болуп калбасын. Жок, 9000 сомдун ичинде кайтарым байланыш дагы бар. Мен сиздерге суроо жооп дагы берем, жана ошондой эле сурооңуздарга жооп берем, жана ошол эле 9000 сомдун ичинде сиздер менен группа менен жолугуп алып, биздин кураторлорубуз группа менен практикаларды өткөрүшөт, жана ошол эле 9000 сомдун ичинде сиздерде 30 күн бою жеткиликтүү болгон абдан чоң трансформация курсунун программасы бар.
Мен катышам дейт азаматсыз. Анда 24 сааттын ичинде броин кылыңыздар. Броин кылып үлгүрүп калыңыздар. Анткени биз бүгүн гана сиздер үчүн 9000 сом деп айтып атабыз. Анткени биздин 11 потоктогу баасы, трансформация курсунун баасы 10.000 сом. Так, наставничество боюнча айтып коюңузчу дейт. Наставничество боюнча менде бизнес боюнча менде насаатчылыгым бар. Наставничествону биз кыргызча, мен көпчүлүк курсумду мен кыргыз тилинде өткөнгө аракет кылам. Анткени мен өзүм кыргыз тилинде толук кандуу, таза сүйлөй алам да. Кыргыз айылдан бүткөнмүн да, мен үчүн кыргыз тили менин душама жакын десем болот. Насаатчылыгым меники бизнес боюнча, ал жакта бизнес разбордун эң түрдүү фишкаларын үйрөтөм жана өзүңүздөргө бизнесиңиздерге каалаган учурда, каалаган максаттарыңыздарга бизнес разбор жасай аласыздар. Буюрса ал дагы жакында башталат. Ал боюнча дагы дал ушул Instagram жана Telegram каналдарыбызда толук маалымат беребиз, карап туруңуздар. Сабагыңыз эрте менен өзүңүз өтөсүзбү дейт. Жок, сабакты эрте менен өтпөйбүз. Жашоо өзөгү курсунда эрте менен өткөнбүз. Трансформация курсунда сиздерге сабак 30 күн бою күн түн дебей жеткиликтүү болот. Сиздер ал жакта өзүңүзгө ыңгайлуу моментте эле кирип алып талдоо жасай берсеңиздер болот. Практика жасай берсеңиздер болот. Ал эми группа менен талдоо жасай аласыздар. Насаатчылыктын баасы канча? Насаатчылык боюнча менин директиме жазып коюңуз. Мага бизнес разбор насаатчылыгы боюнча толук маалымат бериңизчи десеңиз, мен ошол жактан сиз менен менин кыздарым байланышат, менеджерлерим байланышып, сиздерге толук маалымат берет. Так, давайте анда сиздер менен биз талдоо жасайлы. Онлайн талдоо. Давайте талдоо деп жазыңыздар, Талдоо деп жазыңыздар. Биз бул жактан биринчи Instagramга, андан кийин Telegramга 2 талдоо жасайлы. Давайте. Трансформация курсуна катталуу боюнча, талдоо деп жазыңыздар. Трансформация курсуна катталуу боюнча менин директиме трансформация деп же курс деп жазсаңыздар, сиздер менен биз байланышабыз. Жана ошондой эле сиздер менен биз WhatsApp группасында, ал жакта 500гө жакын адам катталган WhatsApp группага. Ошол жакка дагы мен курска катышам, курс деп жазсаңыздар, сиздер менен менеджерлерим байланышып, сиздерге толук трансформация боюнча маалымат берип өтүшөт. Трансформация курсунун баасы болгону 9000 сом. Сиздер 9000 сом менен өзүңүздөргө толук кайтарым байланышта болгон курсту сатып аласыздар жана жашооңуздарды такыр башкача кылып өзгөртө аласыздар жана бул жерде биз сиздерге көрсөткөн блоктордон арыласыздар. Көрдүңүздөрбү? Биз качан гана өзүбүздүн ата-энебизге ыраазы болуп жашаганда, алардын сүйүүсүн алганда гана биз өзүбүздүн жашообуздагы баардык жакшы нерселерге оңой эле жете алат экенбиз. Талдоо деп жазып атышат азаматсыздар. Келиңиздер баарыбыз ниет кылабыз, ушул аудиторияга пайдасын тийген адамга талдоо жасайлы. Жаткан эже курстарыңыз канча сом дейт. Трансформация курсу 9000 сом. Катталуу үчүн менин директиме курс деп жазыңыз. Курс трансформация дейт. Директке жазыңыздар. Директ дегенди билесиздер, личное сообщение бар. Бул жактан чыгып туруп ал жакка жазсаңыздар дагы болот. Так, тандайлы. Так. Вешалка Ош KG. Сизди түз эфирге чакырам. Ким айтты? Бул жакта мени киного чакырып атышат сабактан кийин. Келиңиздер. Кана мен сизди түз эфирге чакырдым. Вешалка Ош айым. Вешалка Ош не может дейт. Хорошо, келиңиздер анда. Дагы ниет кылалы.
Мен карабай тандайм. Чоң баламды эле уруша берем. Чоң апасы, чоң атасы 1 жашынан баккан. Сизди чакырбаймынбы? Келиңиз, сизди мен түз эфирге чакырайын. Менин продюсерим дагы бул жакта кирди түз эфирге. Мен продюсерим бүгүнкү күндө апасына ыраазычылыгы менен турса да апасы менен эс алып жүрөт. Ыраазычылык катары путевка белек берип, караңыздар, өзүбүздүн апабызга путевка белек берип турса да чогуу салсак кандай сонун, Кундуз, салам. Саламатсыз байым? Талдоо алганга даярсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Даярсызбы? Ооба. Сиздин экрандан сизди көрсөтүп. Экран ошо туура эмес болуп калыптыр. Ага, келиңиз, өзүңүздүн бетиңизди көрсөтүп отуруңуз, Келиңиз, сиздин атыңыз ким? Атым Курманжан. Ким? Курманжан. Курманжан, сонун ат экен. Каяктан чыгып жатасыз? Бишкектен. Ага. Молодцы, молодец. Так. Запросуңуз кандай? Эмне суроо менен кайрылып жатасыз? Мен өзүм такыр иштеген эмесмин да, окууну бүткөндөн беричи. Такыр ошо өзүмдүн мындай өнөрүмдү, өзүмдүн ишимди таппай келем да. Күндө эле ошо ойлонуп эле ар кандай курстарды окуйм, сиздикин угам. Көп нерсени мындай билип эле, бирок такыр кармап эмете албайм да, мындай алып кете албайм да. Бир ишти баштап кете албай атам да. Атаңыз барбы? Ооба, атам бар. Азыр эме аябай толкунданып атам. Да, терең дем алып. Да, терең дем алып. Көптөн бери эфирге чыгам деп ниет кылгам аябай, анан бирок эфирге түшө алчу эмесмин да. Үйдө эле ошо ойлонуп эле, анан эме ооруп калам, анан кайра жакшы болуп, ошентип эле. Үйдө эле да иштеп. Бул жактан айым. Иштеп көрүлөсүң да. Хорошо. Сиздин каалаганыңыз эмне? Эмне каалайсыз? Эмне жагат сизге? Менин каалоолорум көп, анан бирок мындай көп жерде көп эле нерсени адам каалай берет экенбиз да, бирок мындай ошо өзүмдүн эмемди таппай келем да. Өзүмдүн ишимди. Сиздин каалооңуз эмне? Менин каалоомбу? Да. Ошо кулинария, жанагы чоң кулинария болгум келет да, мындай эмелерди жасап, чоң эмелерге чыгып. Тоскоолдук болуп атат. Масштабный. Тоскоолдук ошо баштап кете албай атам да, такыр мындай жасагым келет эле да, бирок такыр мынтип алып кете албай эле, коркуп эле мындай бир нерсе кармап тургандай да. Коркуу сезимдери, коркуу, Коркуп, анан болбой калсачы, анан сен аны эмне кыласың, эмне кереги бар дегендей, короче, көп мындай ойлор болот. Терең дем алып, тоскоолдуктар көп болуп атат. демиңизди чыгарыңыз. Менин кайсы курстарымды окугансыз же окуган эмессизби? Бир эле курсуңузду окугам, жанагы трансформация берки, жашоо өзөгүн бир жолу. Давайте. Элестетиңиз, азыр мен фигура деп айтам. Фигура деген бул сиздин запросуңуздагы эле фигура болот. Азыр айтпайм, дегенде айтам. Ачып берем, фигура деп коем. Давайте көзүңүздү жумбай эле, көзүңүздү ачып эле туруңуз, бирок өзүңүз сезгенге уруксат бериңиз. Көзүңүздү ачып эле турсаңыз болот, жумуштун кереги жок. Күндөлүк көзүңүз ачылып турса да беребиз, хорошо? Сиздин алдыңызда бир фигура турат, элестетиңиз. Сезе бериңиз. Хорошо? Башкалар дагы, эгерде сиздер өзүңүздөрдүн сүйүктүү жумушуңуздарды билбей же сүйүктүү жумушуңуздарды тапкыңыздар келип же ошол нерседен коркуп баштай албай жүрсөңүздөр, анда сиздер дагы жасасаңыздар болот. Бир ал фигураны караңызчы, кандай сезимдер болду? Сиз үчүн кийим ал фигура
тоголок эле бир нерсе го. Хорошо. Ал фигурага кандай сезимдериңиз пайда болду? Бул адам болушу мүмкүн, бул кандайдыр бир окуя болушу мүмкүн, кандайдыр бир буюм болушу мүмкүн да. Ага сезимдерим мындай көп нерсени айтып, анан ыйлагым келет да ошол фигурагачы. Бул кимдин фигурасы? Биринчи эле ойлогонум ошондой. Типа атам деген сыяктуу эле ойлоп кеттим, бирок башка андай туура эмес edi. Хорошо, сезимдер Биринчи эле дайыма ой. туура болот, бизди алдабайт сезимдер. Сиздин оң жак тишиңиз ооруп атабы? Да. Да, адамдардын сезими күчтүү болот да, биз сезимдерге баа бербей, маани бербей жашап келгенбиз да. Атам дейсе, хорошо, эмне деп айткыңыз келет атаңызга? Атама жакшы көрөм деп айткым келет, бирок айткан эмесмин да кырантип. Атаңыздын алдында кандай күнөөлүү сезимдериңиз бар? Атамды укпай койгондорум. Ошот го кичинекей кезибизде ошолордо такыр укпай анан мен өзүм оюмду бербечимин да. Меники туура деп ойлочумун да, мен өзүм каалаганымды кылам депчи эмди. Айтат го жумуш кыл, минт кыл, балам минт десе мен кылбачымын да, анан кылганда кылгым келбейт, мен өзүм билгенимди кылам деп. Кылбачымын да, анан атам урушканда мен сиз эмнеге мени урушасыз, мен өзүм билгенимди кылам да деп ойлочумун да. Неге мен айткандай болот, кааласам кылам, кааласам кылбайм деп. Айтыңыз азыр, ата. Ата. Мен сиздин Мен сиздин алдыңызда. Өзүмдү күнөөлүү сезип. Ата. Мен өзүмдү күнөөлүү сезип. Бүгүнкү күнгө чейин өзүмдүн каалаганымды жасай албай жатам. Өзүмдүн каалаганымды жасай албай жатам. Өзүмдүн кулинариямды ача албай жатам. Өзүмдүн ишимди, жаткан ишимди ача албай жатам, кулинариямды ача албай жатам. Эгерде мен кулинариямды ачсам, дагы да өзүмдүн билгенимди жасаганга болом. Жасаган болом да. Ата. Мен сизден суранам. Мага өзүңүздүн сүйүүңүздү мага бериңиз. Өзүмдүн сүйгөн жумушумду уруксат бериңиз. Сүйгөн жумушумду баштоого бериңиз. Өзүмдүн сүйгөн жумушумду баштоого уруксат бериңиз. Мен сиздин сүйүүңүздү жоготуудан коркуп. Сиздин сүйүүңүздү жоготуудан коркуп. Ордумдан жыла албай жатам. Атаңыз эмне деп жатат? Атаңыз сизге эмне деп жатканын сезиңизчи? Атам күлүп турат. Мага уруксат бериңиз. Ата, мен сизден суранам, мага уруксат бериңиз. Сизди жакшы көрөм. Мен сизди жакшы көрөм. Мен сизге ыраазымын. Атаңыздын сизге уруксат бергенин сезиңиз. Уруксат бергенин биз кантип сезебиз? Денебизден мындай бошошуп, мынтип коркуп турганбызда, бошошуп, дене
эс алып жагымдуу сезимдер пайда болгондо, демек биз атабыз бизге уруксат бергенин сезебиз да. Денебиздеги сезимдерге. Дененин тили бул сезим да. Мээнин тили бул ошон үчүн уруксат бердиби? Сездиңизби? Денем аябай ысып чыкты. Да. Атам капталынан карап турган, азыр бери карап турган сыяктуу да. Ата, мен сизге ыраазымын. Мага уруксат бергениңиз үчүн ыраазымын. Мага уруксат бергениңиз үчүн ыраазымын. Мен дагы өзүмө өзүмдүн сүйүктүү кулинариямды ачууга уруксат берем. Мен дагы өзүмдүн сүйүктүү кулинариямды ачууга уруксат берем. Эми алдыңыздагы өзүңүздүн сүйүктүү кулинарияңызды ачканыңызды элестетиңиз. Элестеттим. Сиздики катып калып жатат. Сиздики жакшы катып калып атат. Кечке катып калат. Да, мага чалышты ошого катып калды. Кулинарияңызды элестеттиңизби? Чалат. Элестеттим. Кандай сезимдер пайда болду? Сонун сезимдер пайда болду. Эми ушул сезимдериңизди эсиңизге сактаңыз, күндө эртең менен турганда, жатаарда ушул сезимдериңизди кайра элестетип, суу ичип, ниет кылсаңыз, өзүңүздүн максатыңызга буюрса тез эле жетип каласыз да. Себеби биз өзүбүзгө канчалык уруксат берген сайын, мээбизге канчалык ошол программаны киргизген сайын, ата-энебиз бизге уруксат берген сайын, биз максатыбызга тез жетебиз. Жаратканыма ыраазычылык айтасыз, ушундай мүмкүнчүлүктү берген үчүн сизге. Хорошо? Рахмат. Кандай болду сизге талдоо, жактыбы? Практика. Ооба, жакты. Аябай жакты. Рахмат. Рахмат, сиздин сурооңуз кандай эле? Баламды уруша берем деп жаздыңыз окшойт, Ооба, мен баламды ошо тиги чоң апасылар баккан да, анан ошо 2 балам бар да, бир кыз, бир балам. Анан ошо баламды эле уруша берем да. Тиги кичинекейинде баккан эмеспиз да, анан ошо бирдеме болсо эле тиги эле күнөөлүү болуп эле мага ошондой көрүнөт, уруша берем да. Урушканыңыздын себеби сиз өзүңүз бакпаганыңыз үчүн сиздин балаңыздын алдында күнөөлүү сезимдериңиз бар. Анткени сиз бакпай жүргөн учурда, иштеп жүргөн учурда, чоң энесине берген учурда мен баламды өзүм чоңойто албай калдым. Мен балама өзүм сүйүү бере албай калдым. Энесиз да сиз энелик мээримимди бере албай калдым деп өзүңүздү ошол учурда күнөөлүү сезгенсиз, туурабы? Ошон үчүн сиз бүгүн балаңызга күнөөлүү сезим берип жатасыз. Ошон үчүн эмне болсо деле кайра эле ошол балаңызды күнөөлөй бергениңиздин себеби сиз өзүңүздүн балаңыздын алдында күнөөлүү сезимди эле мен сага сүйүү бере албайм, мен сенин алдыңда күнөөлүүмүн деп эле күнөөлүү сезим берип жатканыңыз. Эгерде сиз трансформация курсуна келе турган болсоңуз, анда сиз ата-энеңиздин алдында биринчи иштеп, алардын улуктугун кабыл алган соң, анан ата-энеге болгон балдардын алдында күнөөлүү сезимдер деген практика бар, атайын. Анткени сизге окшогон апалар Кыргызстанда абдан көп, биз көпчүлүгүбүз апаларыбызга берип коебуз, чоң ата, чоң энесине берип салабыз, анан балабыздын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезебиз, анан балабызды колубузга алгандан кийин аларды кыйнап, прям күнөөлөп баштайбыз. Күнөөлүү сезим сүйүү бере албайбыз, себеби дегенде блок, күнөөлүү сезим турат. Бул жакта айтып атпайбы, блок бар бул жерде.
Балабызга күнөөлүү сезимди берип эле күнөөлүү сезим бизге тоскоолдук кылат да сүйүү берер сүйүүнүн ордуна эле биз күнөөлүү сезим берип эле анан баланын эртеңки келечегине өзүнө болгон ишеничти биз бере албай эле анан бала күнөөлүү сезимди толтуруп коебуз. Анан эртең биздин балабыз чоңоет да, анан кийин ал күнөөлүү сезимдерин башка жака берип баштайт. Акчадан кыйналат, мамиледен кыйналат, жашоосунда кыйналат. Анан эмне болду? Билбейт. Себебин эч ким билбейт. Түпкү тамыры каякта жатканын эч ким билбейт. Анткени биз балабыз кичинекей кезинен баштап эле тарбиялайбыз деп эле балага күнөөлүү сезимдерди толтура берип, баланы толтура таарынч капалуу сезимдерге толтуруп коебуз. Аябай тыя беребиз, сен муну туура эмес кылдың, муну жасаба, муну мындай кыл, тигиндей кыл. Анан эртең балабыз чоңоет дагы өзүнө ишенбейт. Анткени биз эмне кылганбыз? Ар бир жасаган ишине күнөөлөй бергенбиз. Ар бир жасаган ишине претензия кое бергенбиз. Анан балабыз эртеңки күнү жашоосунда мындайча мен өзүмдү тапкым келет деп анан психологторго барат анан. Да? Анын на самом деле кичинекей кезинде биз бияктан берип салган балабыз баарын үйүп деп подаркаларды. Вот ошон үчүн балаңыз эртеңки күндө жашоосунда дароо бактылуу болуп жашап, ден соолугу үчүн болуп, өзүнүн ордун таап, ийгиликтүү бизнесмен болуп кетсин десеңиз, анда бүгүндөн баштап өзүңүз менен иштеп, күнөөлүү сезимдерден арылып, балаңызга бактылуу жашоо берсеңиз болот. Хорошо? Курска келесизби? Курска келейин деп көп эле жылдан бери ниет кылам, бирок такыр ошого финансым жетпейт да. Финансы жетпейт десеңиз жетпейт, финансы жетет десеңиз жетет. Хорошо? Ниет кылсаңыз акча өзү эле келет. Бизде көптөгөн айымдар бар. Катышам деп катыштым, анан акча каяктан келгенин билбейм, өзүнөн өзү эле төлөнүп калды деген айымдар көп да. Туура мен сизди көндүрбөйм, уговаривать этпейм, орусча айткандачы. Эгерде сиз өзүңүздүн жашооңузду өзгөртөм десеңиз, анда келиңиз, окуңуз, ал жакта трансформация курсунда абдан терең иштейсиз. Каалаган максаттарыңызга жакшы ниет менен келиңиз. Эмне болот экен, результат болот экен десеңиз, сизге трансформация курсу бул волшебная таблетка деп коет го, андай эмес. Анын баардыгы сиздин өзүңүздүн каалооңуздан. Трансформация курсу болгон эле бул эреже, сизге жол көрсөтө турган эле сабак. Сиз өзүңүздүн ниетиңиз ушунчалык күчтүү болсо, курстун жардамы менен эле жашооңузду абдан сонун кылып өзгөртүп алсаңыз болот. Хорошо? Рахмат сизге. Жакшы туруңуз. Күтөм сизди курстан. Рахмат сизге да. Так, жана ошондой эле бизде бул жерде кейстер бар эле. Биздин кейстерибиз барбы, кыздар? Так, комментарийлерди күйгүзүп коелу, Ылдый жагында менеджерде. Кана кимде кандай сезимдер болду? Жазсаңыздар бул жака. Кимде кандай сезимдер болду? Ким эмне сезди? Жазыңыздар. Мен да хочу дейт. Мени баары жок эле күнөөлөй беришет да. Атене өзүндөгү күнөөлүү сезимдерди эле бизге бере берет да. Ыйладым, өлтүрөп дейт. Мен дейт, хорошо. Так. Биздин менеджерлер барбы? Жазып койгула мага комментарийге. Трансформация дейт. Талдоону ар бир адамга жасаса болобу да. Талдоо ар бир адамга жасалса болот да. Мен ыйладым, сонун сезим болот экен, ойлонуп калдым дейт. Да, азаматсыз. Нуриза, пожалуйста, кыздар менен байланышып, кейстер барбы? Айтып койсоңор. Менин белим оорду дейт. Сонун. Мен да атамдын алдында күнөөлүү сездим да. Так. Так. Көрүнүп атамбы мен? Мен өзүмдү күнөөлөдүм, өзүмдөн кечирим сурагым келди дейт. Мен жаңы бар кирди го Дельфин.
Жок, жаныбарлар кире берет, бирок ошол жаныбарларга болгон сиздин сезимдериңиз кандай? Сол жагым ооруду, сол көкүрөгүм ооруду дегендер сиздер сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн апаңыздар менен иштешиңиздер керек. Мен сырттагы адамдарга кошула албайм, өзүмдү ашыкча сезе берем. Вот ашыкча сезе берем деген бул иштеш керек. Себеби дегенде өзүмдү ашыкча сезе берем деген бул кандай десем, это возможно нежеланный ребенок, да, мен эми конечно билбейм, просто айтам да, же ушундай сөздөрдү уккансыз да, же ата энеңиздин сизге кандайдыр бир милдеттенме кылган сөздөрүн уккансыз, кандай кылып мамилемди жакшы кылсам болот, өзүңүз менен иштеңиз. Мен мисалы өзүмдүн жолдошум менен мамилем жөнүндө айтсам, укмуш эле история да, мен прям ажырашып кетким келчү, балдарымды атасыз калтыргым келчү, мен ошондо деле ойлонбоптун, балдарым ата энесиз калат, атасыз калат депчи. Өзүм деле ойлой бериптирмин да. Бирок Кудайга шүгүр, бүгүн балдарым менен дагы, жолдошум менен дагы мамилем эң жогорку деңгээлде. Мен дагы ата энемдин алдында кечирим сурайм дейт. Мына өзүңүз караңыздар, мен өзүм менен иштеп жатып эле жолдошум бүгүнкү күндө миллиондук проекттер менен иштеп атат. $1,000,000. Ошон үчүн өзүңүздөр менен иштеңиздер, сөзсүз түрдө. Эч нерсе болгон жокмун, бирок катышкым келет, курска болобу дейт да. Албетте да, бүгүнкү вебинардын катышуучулары үчүн, сиздер үчүн 9.000 сом, а так бул 24 саат ичи гана. 24 сааттан кийин 10.000 сом болот трансформация курсу. Ошон үчүн 24 саат ичинде катталып калыңыздар. 9.000 сом менен. Менин уйкум келди дейт дагы. Да. Эже мен жөнүндө дейт. Толкайте мен жөнүндө. Так, кана Telegram келиңиздер. Давайте сиздерге да разбор жасайлы, талдоо жасайлы. Комментарийге жазыңыздар, пожалуйста. Мен азыр бул жактан чыгып туруп комментарийге кирем, и ошол жактан. Так, давайте колуңуздарды көтөрүңүздөр. Колуңуздарды көтөрүңүздөр. Бул жакта кол көтөргөндү басыңыздар. Telegram. Бизде бул жакта сиздер менен параллельно Telegram дагы бар. Анткени биздин кээ бирки жерлерде Instagram иштебейт, кээ бирки жерлерде мисалы биз кече жакында эле Москвага барып келдик. Telegram жакшы тартпайт экен да. Instagram жакшы тартпайт экен. Telegram абдан ыңгайлуу экен. Давайте колуңуздарды көтөрүңүздөр. Ким талдоо каалайт? Онлайн. Связь пропадает сильно дейт да. Мен интернетим жакшы эле бирок. Семьяда аял кишиде зависеть этет турбайбы дейт. Негизинен аял кишиден көз каранды, семьядагы бардык көп нерсе аял кишиден көз каранды экен. Биз аялдар өзгөрө берсек эле, биздин энергетикабыз менен биздин эркегибиз дагы өзгөрүп кете берет экен да. Биздин аялдын энергиясы абдан күчтүү болот экен. Мен да талдоого катышкым келет. Азаматсыздар, сонун. Давайте анда Телеграмдан азыр жазышсын. Телеграм ссылка жибергиле дейт. Телеграм ссылка менин тегим, менин күчүм деген Телеграмда. Давайте. Телеграм. Так. Телеграмдан тандайсыз, кол көтөрүштү. Азыр мен тандайм. Барчын Самединова. Сизге уруксат бердим. Видеоңузду күйгүзүп чыгыңыз. Келиңиздер, эрте кыймылдайлы. Барчын Самединова, чыгыңыз, пожалуйста. 25 жаштагы балама интеллект төмөн деп диагноз коюшкан, атасы көз, келечеги кандай болот деп кыжалат болобуз. Мындайда биздин балабыздагы жашоосундагы ийгиликсиз жашоосу, балабыздын жашоосундагы оорулар, балабыздын жашоосундагы көп нерсе бул ата эненин программасы. Эгерде биз өзүбүз менен иштей берсек, ата энеси, мисалы айрыкча апа, өзүбүз менен иштесек эле биздин балабыздын жашоосун эң жогорку деңгээлде көтөрө алабыз. Анткени биздеги болгон негатив, биздеги болгон ишенбестик, бардык нерселердин бардыгын эле бала өзүнө жүк катары көтөрүп алат да, анан кыйналып жашоосунда кыйналып жашай берет да. Ошон үчүн биз өз балабызга жардам бериш үчүн өзүбүзгө жардам бергенибиз жакшы. Кана бул жакта айым, чыгыңыз. Хорошо, башка тандайсыз анда. Азада айым.
Azadayım. Azada Tölenova. Videomuzu kuyguzup çıkınız tüz efirge. Azada Tölenova. Саламатсызбы? Videomuzu kuyguzup. Мен торговый центрде жүретінен қолым емеспін, қандай? Хорошо, хорошо. Атыңыз ким? Азада. Ага. Қандай запросыңыз бар? Мен запросым, мені постоянно эле кайындыртып күнөөлөй берет да бир ишкечи. Анан балдарымда дагы мындай сиздин талдоо эме трансформация курсуңузда окуп атам. Бирок трансформация болгонду сезип атам. Ошондой болсо дагы мага аябай оор болуп атат. Ага, давайте очкиңизди чечиңиз. Азадайым, очкиңизди чечиңиз. Бир жерге отура аласызбы? Азыр ошо скамейка издеп эмес кылып. Ага, давайте терең дем алып, демиңизди чыгарып, сезимдерге кириңиз. Мен сизге азыр диагностика кылам дагы. Практиканы дагы, кайсы практикалар менен иштей турганын жолун айтып берем, Аябай разный болот. Ага, элестетиңиз, давайте. Алдыңызда бир фигура турат, элестетиңиз. Ким ал фигура? Кандай сезимдер болуп атат сизде? Сезимдер. Içim жүрөгүм дүпүлдөп эле чыгып атат сезимдерим. Не деп айткымды делейт. Да, ал фигура сезимдериңиз кандай? Фигурага бир нерсе деп айткым келет, бирок айта албайм да. Айта албайсыз, Ага. Ким ал фигура? Атам келет. Атам? Ооба. Ага. Эмне деп айткыңыз келди? Айтыңыз. Өзүңүзгө айтканга уруксат бериңиз, Ыйлagым келет. Хорошо. Айта албай элек. Да, ыйлаңыз. Ата, мен сизге. Ата, Мен сизге бир нерсе айткым келип жатат. бир нерсе айткым келип жатат. Бирок айта албай жатам. Ата, мага Ичимдеги бугумду сыртка чыгарууга уруксат бериңиз. ичимдеги бугумду сыртка чыгарууга уруксат бериңиз. Мен сизден суранам. Эмне деп айткыңыз келип атат? Birden kılayın desen ile mıda urusat berбейт эле да. Неге кыласың, каяка барасың деп эле. Мен өзүм багып алам деп эле ошентип эле уруксат бербей эле чыгарбайт эле да эч жака. Ага. Ата, мага сиз көп жактан тыюу салгандыктан бүгүн менин кайын журтум дагы мага көп жактан чек коюп жатышат. Сизге айта албагандай эле кайын журтума дагы айта турган сөздөрүм көп. Ата, мага эркиндик бериңиз. Прям мындайынан муунуп атам да менчи, прям аябай уже батпай калганда айта турган сөз. Мени өз жашоомо кое бериңиз, ата. Мен сизден суранам. Туура мен түшүнөм. Туура мен сизди түшүнөм, ата. Мени бактылуу болсун деп. Коргогонсуз.
Себеби ата-энебиз бизди нар жак бер жакка чыгарбаганынын себеби ата-энебизден корккон да, жак бияктан чыгарса, тем более кыз киши, баягы бизде кыз киши 40 үйдөн тыюу деген го, кыз кишиге 40 үйдөн тыюу деп коргой беришкен да. Ошол коргогон үчүн сиз азыр атаңызга ыраазычылык айтыңыз да. Ата, мени коргогонуңуз үчүн мен сизге ыраазымын. Ата, мени коргогонуңуз үчүн мен сизге абдан ыраазымын. Да, мен туура жолдо жүрдүм да, өзүмдүн жашоомдо ордумду таптым. Да, мен өз ордумда жүрдүм, өз жашоомду таптым. Бирок мен бүгүн чоңойдум, ата. Бирок бүгүн мен чоңойдум, ата. Канчага чыктыңыз? 45ке чыктым. Мен 45ке чыктым, ата. Ата, мен 45ке чыктым. Мени өзүмдүн жашоомо кой бериңиз, өзүмдүн эркиндигиме кой бериңиз. Мени өзүмдүн жашоомо кой бериңиз, өзүмдүн эркиндигиме кой бериңиз. Менимче сиз дагы деле кичинекей баланын сезиминдесиз да. Давайте атаңыз азыр сизге уруксат берип жатканын сезиңиз. Кызым, мен сени дагы деле кичинекей кыз деп элестете бериптирмин, мен сени дагы деле коргой бериптирмин деп айтып аткандарын угуңуз. Кызым, мен сенин 45ке чыкканыңды байкабай калыптырмын. Кызым, мен сени чоңойтуп кайталабаңыз. Просто мен азыр айткан сөздөрдү сизге атаңыз айтып атканын сезиңиз. И атаңыз сизди мындай 7-8 жаштагы кыздардай көрөт экен эле да. Прям элестетти. Аябай, азыр деле ошондой көрөт. Да, ошондой эле көрөт экен. Сезиңиз дагы, и атаңыз сизди чоңойтуп атканын сезиңиз. Чоңойтуп 48ге чыктыңыз, 10го чыктыңыз, 15ге чыкканыңызды сезиңиз, 20га чыкканыңызды сезиңиз, 40га чыкканыңызды сезиңиз. Атаңыз барган сайын ичи толуп, менин кызым чоңойду, менин кызым бактылуу деп мындай сиз менен сыймыктанып атканын сезиңиз. Менин кызым 45ге чыкты. Өзүңүздүн эми 45ке толгонуңузду сезиңиз. Ооба, сезимдер келди. Тамагым дагы кой берди да. Ата, мен сизге ыраазымын. Ата, мен сизге ыраазымын. Мени чоңойтконуңуз үчүн. Мени чоңойтконуңуз үчүн. Эми атаңыз сизге эркиндикке, өзүңүздүн жашооңузга, өзүңүздүн эркин жашооңузга кой берип атканын сезиңиз. Кызым, мындан ары сен өзүңдүн жашооңдо кайталабаңыз. Просто атаңыздын айтып атканын угуп сезиңиз. Өзүңдүн жашооңдо, өзүңдүн эркин жашооңдо, өзүңдүн каалаган максатың менен жашоого уруксат бердим деп айтып атканын угуңуз. Мындан ары сен өзүңдүн эркин жашооң үчүн эч кимдин алдында күнөөлүү сезбей жашасаң болот деп айтып атканын угуңуз. Себеби дегенде менде ушундай эс айтып атат да, сиз ошол бирөөгө айтпай бир нерсе кылып койсоңуз эле өзүңүздү күнөөлүү сезе берет экенсиз да, анан кийин сизди кайын жуштуңуз күнөөлөй берет экен да, сен эми баштык кылып ушинтип, мындай, тигиндей кылдың деп. Ал күнөөлүү сезим сиздин атаңыздын алдындагы күнөөлүү сезимдериңиз экен да. Себеби кичинекей кезибизде бизге мисалы ата-энебиз тыюу салса, биз аны жасап салсак, кайра ата-энебиздин алдында күнөөлүү сезе бергенбиз да өзүбүздүчү. И ошол сезимдер сизде калып калган да. Мындайча айтканда, атанын алдындагы күнөөлүү сезим деген практиканы билесизби, трансформация курсунда? Ата-эненин алдындагы күнөөлүү сезимдер. Ошол күнөөлүү сезимдер менен дагы бир иштеп коюңуз. Эгер ошол жерден дагы айтылбаган сөздөрүңүз болсо, практика жасап жатканда иштеп, анан дагы эмне болот? Жана жан дүйнөнүн бүтүндүгү деген практика бар го. Кээде биздичи атабыз деле, атаң мынтет, атаң тигинтет деп деле чектей беришкен да. И ошол практиканы да жасап коюңуз. Хорошо? Трансформацияда. Рахмат. Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик. Атаңыз кой берип, сизге өзүңүздүн эркин жашооңузга кеткениңизди сезиңиз, Курста кандай иштеп атасыз? Сизге жагып атабы? Ооба, ошол курста дагы баягы атам мындай эме тоскоолдук кылган үчүнбү, билбейм, умулам эле практиканы жасайын десем эле бир тоскоолдуктар чыгып эле анан туруп кетем да. Өзүмдө ошондой сезим бар экен да, көрсө. Рахмат, Затталай. Рахмат, ийгилик каалайм сизге, Азадайым. Рахмат, Алла разы болсун. Да, неме кылыңыз, туздуу сууга чайканып бүгүн, и суудан көп ичиңиз, Рахмат, жакшы туруңуз. Рахмат.
Рахмат, Алла разы Рахмат, болсын. жақсыларыңыздар. Рахмат, іштеріңізге игілік. Рахмат. Бақуат жашоо. Рахмат. Чоң рахмат. Бақыт қалайын. Бұйырса, сіздермен көрішөбүз. Рахмат. Ертең трансформация курсында сіздермен сабақ түз эфирден. Рахмат, жақсыларыңыз. Алла разы болсын. Рахмат сізге. Рахмат. Қана, Қайтып шығып кетті мен. немені бассаңыз болады. Бұл жақтан камераның сүретін басып да, и микрофонды бассаңыз әле өкөтен өчөт. Бас өлі, мұндай ол. Рахмат. Разы. Так, қана имдар, ким трансформация курсына қатталғанға даяр, мен даяр қатталам деп жазып көріңіздерші, көрейін да. Ким өзгөрүүнү каалайт? Таарынып атамдын үйүндө жүрөм, 5 балам ажырашуу оор болуп турат. Не, срочно өзүңүз менен иштеп, жолдошуңуз менен жарашыңыз, анткени 5 баланы атасыз калтырып элестетиңиз, эртең тага журтунда өсүп, сизге болгон таарыныч, сиз алардын алдында өзүңүздү күнөөлүү сезип, мындайча биз балдарыбыздын келечегине балта чабабыз. Анткени биздин жашообузда бүгүн баардык мүмкүнчүлүктөр бар, өзүбүз менен иштеп, балдарыбызга дагы жакшы жашоо берсек болот экен. Мен дагы каалайм дейт, талдоо дейт, мен каалайм, азаматсыздар. Анда сиздер үчүн дал ушул вебинардын катышуучулары үчүн 9000 сом, 24 саат бою гана, 24 сааттан кийин трансформация курсу уже 10.000 сом болот. Андыктан катталып үлгүрүңүздөр дейт. Үлгүрүңүздөр. Мен катталдым дейт, мен даяр азаматсыздар, мен каалайм, вау, сонун, да, Барчын Самидинова, микрофонуңузду өчүрүңүз. Мен каалайм дейт, сонун, азаматсыздар. Мен сиздерге абдан ыраазымын, айымдар жана мырзалар, өзүңүздөрдүн жашооңуздар үчүн мындайча айтканда трансформация курсу бул биринчи гана кадам. Мен өзүмдүн жашоомду, дал ушул өзүмдүн бактылуулугумду, өзүмдүн жашоомдогу бактылуулукту сезүүнү дал ушул трансформация курсунда окуганмын. Трансформация курсу менен башталган. Мен ал жакка жаңы келгенде ушуга чейин эсимде бар. Иерархия законун түшүнбөй отурсам, угам түшүнбөйм, көрсө менин мээм сопротивление кылып аткан экен да. Бирок Кудайга шүгүр, ошого карабастан мен өзүм менен иштеп, өзүм менен абдан терең иштеп, уже кийин мастер болгонго үйрөнүп, андан кийинки да уровеньдер менен иштеген үчүн бүгүнкү күндө өзүмдүн жашоомду өзгөртүп, мен жолдошум айта берчү да, мен жаңы укканда, сен экөөбүз биринчи өзүбүздүн жашообузду өзгөртпөйлүбү, экөөбүз кыйкыр урушабыз да. Экөөбүз биринчи өзүбүздүн жашообузду оңдоп албайлыбы, анан кийин эл менен иштебейсиңби дечү. Чындыгында экөөбүздүн жашообуз азыр чындыгында такыр башка, мамилебиз башка, балдарыбызга болгон мамиле, бизнестеги бардык ар тараптан десе болот. Кандай гана сфера болбосун, мен бардык тарабынан өзүмө жооп бере алам жана ошондой эле сиздер менен дагы проверенная деп коебу, өзүмдүн проверенный методикам менен, өзүмдүн башымдан жан терим менен өткөргөн методикама мен даже гарантия бере алам. Эгерде сиздер өзгөргөнгө даяр болуп келсеңиздер, өзүңүздөр менен талыкпай иштей турган болсоңуздар, анда өзгөрүүгө болгону бир эле кадам экен. Катталыңыздар сөзсүз түрдө курска, трансформация курсуна. Трансформация курсу 20-октябрда башталат. Жана ошондой эле сиздер менен биз бүгүн бир эле гана күн эмес, эртең дагы бир күнү өтөбүз. Эртеңки күнүбүздө мен дагы да бактылуулуктун сырлары менен сиздер менен бөлүшөм. Өзүмдүн жашоомдо мен эмне менен иштедим, кантип жашоомду өзгөртө алдым, бардык сырларымды сиздерге айтып берем. Кандай ооруга чалдыктымда, кандай карыздарга туш болдум, жана дагы көптөгөн мен жана ошондой эле Москва шаарында 15 жыл мигрант болуп иштеп жүргөмүн. Ал жактан мен кантип Кыргызстанга келдим, кантип бүгүнкү күндө өзүмдүн ата мекенимде кантип жашап, кантип бактылуу жашоого ээ болдум, баары менен сиздер менен бөлүшөм. Эртең дагы келиңиздер, эртеңки вебинарда дагы сиздер үчүн абдан сонун практикалар, эртең практика жасайбыз жана разборлорду жасайбыз. Эртең мен сиздерди күтөм. Жана ошондой эле бүгүнкү вебинардын аягына чейин отурган айымдар жана мырзалар, менин директиме, инстаграмдагылар менин директиме жазыңыздар. Өзүңүздөрдүн мен курстун аягына вебинарды эле жазсаңыздар, сиздерге менин менеджерлерим сиздер менен байланышып, сиздерге сонун белектерди берет. Жана WhatsApp группада болсоңуздар жазыңыздар, Telegramдагылар жазыңыздар. Сиздерге менден абдан сонун белек бар. Жана ошол белекти алып жашооңуздарга дагы бир кадам койсоңуздар болот. Мени да жолдошум ушинтип айтат, ушинтип урушуп жатат. Канча окусаң деле өзгөрбөдүң деп дейт да.
Демек сиз ал өзүңүздүн программаңыз, сиз өзүңүз айтып жатасыз, мына мен канча курсуда окуп атам, өзгөрө албай атам, менин результат болбой атат, менде эчтеке жок деп эле сиз ичиңизден ойлой бересиз. Аны сырткы дүйнөдө жолдошторубуз бизге айтып берет экен да. Рахмат, мен баарыңыздарга ыраазымын. Белектериңизди алыңыздар, жазыңыздар жана ошондой эле трансформация курсуна катталыңыздар. Кундуз эже прямойго чыгат дейт. Хорошо, давайте анда. Кундуз айым аккаунт силердин сабагыңарга катышкан менин оюма так бул жакта Кундуз айым Кундуз эженин аккаунту кандай билбейсиздерби? Бул жакта кейс чыгып, өзүнүн сезимдери менен бөлүшкүсү келип жатат. Азыр срочно бул жактан кат келди. Кундуз айым менен сүйлөшсөк, 2 саат калыптыр. Кундуз айым бул жактан жөнөтсөңүз аккаунт Ускенова Кундуз айым, Ускенова Кундуз айым, келиңиз, бизде кейс бар экен бул жакта. Да, Кундуз айым. Мен таппай атам го. Мындай тегерек неме бар, ошону бассаңыз өзүңүз жакка бурулат камера. Масканын жанында. Маска. Бул жерде микрофон, камера турат го. Микрофон, камералардын жанында. Окулбай атат жаткан мен окулуп атамбы? Мен сизди сүйлөйм. Көрүнбөй атасыз да. Саламатсызбы? Сизди көрүп кубанычтуу. Сиз менен бир волнада, бир эмеде толкунда чогуу жүргөнүм аябай кубанычтуу. Аллахым мен точка анда айтсам, жашоого нааразы болгон, наалыган, кайын журтуна нааразы болгон, өзүн күнөөлөгөн, өзүм таптаза, айланамдын баары күнөөлүү адамдар болчу да. Жолдошумду күнөөлөп, кайын журтумду күнөөлөп, өзүм таза болчумун, в общем, бир сөз менен айткандачы. Ошо изденип жүрүп, 2 жыл изденип жүрүп, анан адамдын өзү даяр болгондо өзүнө жараша мастерди берет экен да. Мен ар кандай коучтардан окудум, аларга да терең ыраазычылык билдирем. Алардан өзүмө тиешелүү нерселердин баарын алдым. Анан ошо жүрөгүм сизди тандады да. Ошо сиз менен бир жаман аябай ыраазымын сизге. Наалыбай калдым, азыр өзүмдү таптым. Бүгүнкү разбордо мен аябай атамды кечирип, атамдын улуктугун кабыл ала алдым. Лоялдуулук закон экенин түшүндүм да. Анан ойго келбеген закон. Ойго келбеген себеп чыгат. Антип эч ким ойлонбойт да. Апада экенин билбейсиздер. Ааламдын закондору аябай күчтүү иштейт экен да. Биз канчалык тырмышып, ой мен кыйынмын, мен өзүм кыйратам деген менен закондор бизди сындырып, арка тарта берет экен да. Аябай ыраазымын. Ошол сабактарга келип көп нерсени өзүмө ала алдым. Өзүмдү күнөөлөбөй, айлана чөйрөмдү күнөөлөбөй калдым. Баарын өзүмдөн издеп, өзүмө ыраазы болуп, өзүмдү сүйүп жашаганды үйрөнүп баштадым. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Ушул жердеги отурган айымдарга айтып кетет элем. Мен баягы айтып атышпайбы, акчаны кайдан табам, акча китта депчи. Ниет каалоо болуп, жүрөгүң алды өзү эле ачат экен да. Мен ошо трансформацияга келгенде, трансформация 8-де жөн эле өтүп кеттим. Баягы түшүнүп түшүнбөйчү. Бирок андан да көп нерсе ала алдым. Анан
өзүм менен катуу иштеп баштаганда анан уже түшүнүп баштадым да. Баягы ойлойт экенбиз да, могу сабакты алып койсом эле бүттү, волшебный палочка иштеп баштайт депчи. Көрсө андай эмес экен да. Сабакты алгандан кийин ошонун түбүнө түшүп, издеп, аябай иштеш керек экен да, өзүң менен кошо. Ошону түшүнүп, өзүм менен мына 1 жылдан бери иштеп, изилденип келатам да. Анан жүрөгүм сизди тандап, сиз менен чогуу иштешип келатканыма аябай шүгүрчүлүк, ыраазычылык айтам. Ыраазымын сизге чексиз. Чексиз ыраазымын. Аябай жакшы көрөм. Рахмат. Кунузайым трансформациянын 8-9 потогунда окудуңуз, э? Жашоо өзөгүн окудум, 8-9 окудум, азыр окуп атам. Көрсөтүп, бүгүнкү күнү талдоо чебердик курсунда өзүнө өзү чебердик курста окуп атат. Азамат мен да өзүм менен жыл бою канчалаган методикаларды окуп, Казакстан, Россия, Америка бара алган жокпуз, себеби биз англис тилин жакшы билбейбиз бар. Билген нерсенин баардыгын окудум мен. Россия менен Казакстандын коучтарынын көбүндө окугамын. Бирок дал ушул методикага 2,5 жыл мурун келип калып, бүгүнкү күнгө чейин ушул методика менен гана иштеп келе жатам. Баягы бир жерден көбүрөөк дейт го. Бир нерсени эле кечке ошол нерсенин түбүнө жетет экенбиз. Бул эң сонун методика. Бул бир эле нерсе менен иштебей аптан башка курстарды окусам дагы ушул методика, ушул курс аябай терең экенин түшүндүм. Тамыры түбүндө экенин түшүндүм да. Мен ушул курска аябай методикага келгениме ыраазычылык айтам. Өзүмө дагы ушуну берип жаткан кыргыз элине шамчырак болгон сизге да терең ыраазычылык билдирем. Алдыга жылып, күйүп жанып, айымдардын жашоосун оң жакка оңдоп, изденип келген айымдарды алдыга сүйрөп жүрө бериңиз, Азаткан айым. Мен сизге терең ыраазымын. Рахмат. Сонун ыраазычылыгымды билдирем. Сиздин бүгүнкү айткан отзубуңуз дагы көптөгөн адамдарга, көптөгөн айымдарга пайдалуу болду деп ишенем. Рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Атайын убактыңызды бөлүп, бүгүн кечке 8 саат жандуу ошого калсам азыр сиздерге өзүнүн отзубун берген үчүн Кунузайымга чоң рахмат. Ыраазымын сизге, жакштырыңыз. Ыраазымын сизге, Азаткан айым. Чоң рахмат. Рахмат. Крестикти бассаңыз, бул жактан көрдүңүзбү? Сонун. Рахмат, мен да баарыңыздарга ыраазымын. Мени менен чогуу 2 саат бою чогуу турганыңыздар үчүн абдан ыраазымын. Келиңиздер анда менин директиме жазыңыздар. Белек деп жазыңыздар да, же вебинар деп жазыңыздар. Сиздерге менин менеджерлерим белектерди беришет. Ал эми эртең мен сиздерди экинчи вебинардын экинчи күнүндө күтөм. Жакшы туруңуздар, эртең сонун дагы талдоолорду жасайбыз.